Assalamu alaikum dostor. 2 жылдан бeri төлөп келе жаткан CoinPod крандан кантип иштөө жолун бүгүнкү видеодо мен сиздерге көрсөтүп берем. Бул жерде биз алгач регистрация болуп алышыбыз керек. Регистрация болуш үчүн бул жерге emailибызды жазабыз, бул жерге username жазабыз. Андан кийин бул эки жерге пароль жазабыз. Пароль жазып бүткөндөн кийин бул жердеги картинаны басабыз. Достор, бул капчанын бир түрүндө биз мына жерде эмнени жазса, мисалы, картинаны бас деп атат, ушул сүрөттөрдүн арасынан картинаны басабыз. Картинаны басып туруп, бул көк баскычты басабыз. Ылдый карап турган сүрөттү басыңыз деген задание берилиптир бизге, ошондуктан мына ылдыйды караган сүрөттүн үстүн басып туруп, анан астыңкы баскычты басабыз дагы. Мынакей регистрация болуп кирдик. Бунун акчасы Faucetpay деген кошелекке чыгат, достор. Дароо Faucetpay кошелекке чыгарып алсак болот. Ал жерде биринчи emailибызды подтвердить этип алайлы. Ал үчүн мына Resend дегенди басабыз. Emailибызга жанагындай SMS келди. Мынакей CoinPodдон келди. Ушуну ачабыз дагы. Мына жашылды басабыз. Confirm email адрес дегенди басабыз. Мына ушинтип CoinPodко дагы emailибызды подтверждение кылып алдык. Эми болсо бул жерден биз кран аркылуу иштесек болот. Мынакей сайттын ички түзүлүшү. Ал эми бул жерде меню турат. Мына меню болуп саналат. Өзүбүздүн профилибиз. Бул жерде username турат. Андан кийин биз иштей турган жер бул Faucet Claim. Ушул Faucetке киребиз. Андан кийин Coin алсак болот экен бул жерде. Coin'дин үстүн басабыз. Мынакей ылдыйраак жылганда бул жерде сары болуп collect reward деп турат, ушуну басабыз. Андан кийин мына жерде капча турат. 1 + 8 9 болот. Мына биринчи 9 вариантын белгилейбиз. Андан 1 + 2 3 болот, 3тү белгилейбиз. Андан кийин мына жерде 2-ни белгилейбиз дагы. Мына көк claim деген басып коебуз. Окей, 50 coin берилди бизге. Дагы 1 сааттан кийин ушинтип ала берсек болот. Мына ушул эле жерден ылдый түшөбүз дагы, могул жерде алабыз. Азыр бизге 1 саат убакыт өткөндөн кийин экинчи жолу алсак болот. Ушул жерге топтоп баланста топтоло берет. Мына жерде андан сырткары бонус алсак болот экен. Мына dial бонус деп турат. Ушул бонуска кирели дагы, бонус алуу жолун көрсөтүп берейин. Мына жерде кандай бонус алсак болот экен көрөлү. Мына жерде дагы почти алдыңкы сүрөттү белгилеп туруп, анан ал көктү басалы. Dial bonus claim деп чыкты бул жака. 18 сааттан кийин дагы бонус алсак болот экен бул жерден. Мына эмне экен, муну да басып көрөлү. Бул жанагы алып аткан жерибиз экен. Whale Climb дейт. Бул эмне экен, муну басып көрөбүз. Бул жерде дагы неме алсак болот экен да. Эмне деп коет эле? Эсиме келбей атат. Эмне дейт? Сизде энергия жетишсиз дейт. Мына барабанды бир нерсе деп койчу эле го. Биз барабанды айландыра албайт экенбиз. Бул какой-то бир 100 энергияга айландырсак болот экен. Бизде азыркы учурда жаңы каталган үчүн энергия жок болуп, аны айландыра албайт экенбиз. Эгерде айландыра турган болсок, ушул коиндердин бирөөсү түшөт бизге. Андан сырткары бул жерде өзүбүздүн шилтемелер жеткиликтүү дейт. Так, ылдый жылып көрөйүн. Энергия
топтосок да болот экен. Жанагындай неме экен да, бул эмне деп коет эле, сервинг экен да. 45 энергия берет экен. Мына шилтемеге баруу дегенди басайлы. Сервинг да бар экен ичинде. Так, разрешение. Мен азыр видеого тартып атканга жанагы разрешение берилбейт экен да. Так, бул жерде закрыть. CoinPod'un ичинде дагы ошо сервингдин түрлөрү бар экен. Сервинг аркылуу дагы энергия алып, жана барабандан кошумча коин алып иштесек болот экен. Негизинен бул жерде азыр минута кетиш керек эле. Тилекке каршы эч кандай минута көрбөй атам, секунда. Сервингдин кандай түрү болду экен бул? Биздики мына жерде шилтемелер 24 сааттан кийин жаңырат дейт. Күнүмдүк бонусту алайлы. Күнүмдүк бонусту менимче алдык. Мына 18 саатта күнүмдүк бонус алат экенбиз, жана ошондой эле мына саат сайын бонус алып турат экенбиз достор. Андан сырткары бул жерде реферальный ссылка дагы бар. Мына реферальный ссылкаңыздар аркылуу дагы иштесеңиздер болот кошумча. Мынакей бул биздин реферальный ссылкабыз. Бул жерде кандай болот? 25% ошол адамдар мисалы 100 коин алса, ошонун 25%-ин компания бизге төлөп берет экен. Ал эми акча чыгарыш үчүн минималка 1000 коин. Бул жерде бизде жанагы минималкага жете элекпиз, эми эле 100дү алдык. Ошондуктан биз акча чыгара албайбыз. Акча чыгаруу коин түз. Акча чыгаруу видеосун дагы Кудайым буйруса жөнөтөм достор. Азыр топтоп туруңуздар. Эгерде сиздердики минималкага жеткен болсо, анда Faucetpay кошелокко чыгарсаңыздар болот. Мынакей достор, сервинг боюнча дагы көрсөтүп коеюн. Бул жерде минутасы азыраагынан көрсөтөйүн. Эгерде биз 10 секунд көрө турган болсок, 40 коин берилет экен. Бул жерде басабыз көктү. Мына ал жерде секунда кетип атат. 8, 7, 6 деп. Андан кийин капча теребиз. Капча тергенде бул жакта көбүнчө капчанын ылдыйды карап турган сүрөттөр экен. Мисалы бул жерде кайсы мо ылдыйды карап турат, ушуну басабыз дагы, жашылды басып коебуз. Мынакей 40 коин уже берилди бизге. Ошентип дагы коин чогултсаңыздар болот. Мынакей 20 секунд, 7 секунд көргөнүбүз үчүн дагы канчалык секундасы көп болсо ошончолук көп коин берилет. Аз болсо азыраак коин берилет. Бул жерде мына төмөн ылдый карап турган сүрөттү басып, верификация дегенди басып коебуз. Бир назад басканда уже 25 коин бул жака кошулуп атат. Ал эми бул жерден адамдын сүрөтү турган жерден биздин балансыбызды текшерсек болот. Общий канча балансыбыз бар экен. Мисалы биздин учурда 175 коинибиз бар. Мынакей. Ушул жерибиз 1000 коин болгондо Faucetpay кошелекко чыгарып алсак болот. Достор, бул ссылканы мен өзүмүн Telegram каналыма жайгаштырам. YouTube'ка чыкпагандагы көптөгөн сайт иштер бул жака жайгашып турат. Ошондуктан описаниядагы Telegram ссылка аркылуу бул жака кошулуп алсаңыздар болот.